Мария Абдрахманович, сізден баштайлы. Сіздің бай сунушуңузду айтып кетсеңіз. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, ИТТН боюнча дагы бир жолу кайталап коеюн. Штраф берилбейт 1 жылга чейин. Бул элге керек. Эл азыр ИТТН колдонгонго уруксат берилип атат. Алар иштете берсин. Бирок штраф момент. Штрафты 1 жылга чейин кылбайт. Ага өкмөт макул болот. Ал макул. Ошону өзүнчө добуш коюп берип койсоңуз. Уруксат экинчи сунуш тууралуу. Макул 77, каршы жок, бары 77, катталды 85. Кабыл алынды. Кайсылар кабыл алынды, кайсылар калды, ошолор боюнча белгилеп кетеличи. Мына ИТТНди Кудай буйрса 1 октябрга чейин деп кече комитеттен өттү. 1 октябрга чейин болуп калабы, дагы 1 жыл болуп калабы, бирок жалпысан кабыл алынды. Шуну дагы бир белгилеп коюп айтып койсоңуз. Жана сиз айткан посредниктер Ош базардагы, башка базарлардагы айтор алардын дагы обороту 100 миллион болсо, ал дагы 0,1ге түшөт, туурабы? Эми банковский тайнончо да чечтик. Мен сунуш берген жана мигранттар боюнча жана общепитте кабыл алыныптыр, бирок мен берген сунуштун бир аз формировкасы башкача болуп калыптыр. Биз анан берсеңиз, ушул силердин замыңыздар менен бир карап коелу. Бир аз формировкасы башкача кирип калыптыр. Буну протокол үчүн жана биздин отдел үчүн айтып коеюн. Буну биз бир аз оңдоп алайлы. Эми жанагы налог с продаж маселе калды да. Ошону эч эле же ары же бери да кылган жокпуз. Мен өткөнкү комитетте буну өзүнчө добушка берейин деп өзүнчө сунушту киргизип койдум.